Эгер негиз болсо эмнеге болбош керек? Ошол борбор аянтына үмүт деген биздин жараныбыз эмнеге каза болду деген суроого азыркыга чейин жооп биз ала элекпиз да. Кыргыз муну 40 жылда билинет деп коет. Сиздин кесиптешиңиз ошо жогорку кеңештин трибунасы аркылуу мурдагы президент Сооронбай Жээнбековду экс-президент макамынан ажыратуу сунушун берди да. Сиз ушул тууралуу эмне дейт элеңиз, колдойсузбу? Менин кесиптешим ал жерде баардыгын себептерин айтып кетти. Мына биздин өлкөбүздө коррупцияга каршы күрөшүү абдан катуу жүрүп атат. Кээ бир адамдар жоопко тартылып, анан ошолорду түптөгөн адамдар калып калып атат деп айтып, негиздеп жазып берди. Анан эми муну канчалык деңгээлде күнөөсүн мойнуна койдуруп, ошонун коррупцияга аралашкан экенин аныкташ, мунун баардыгы сот чечими менен гана болуш керек деп ойлоймун да. Негизи Кыргызстанга тынччылык болушун мен каалайм эмне катары. Эгер негиз болсо эмнеге болбош керек? Негиз болсо жасаш керек. Тиги сунуш кылып аткан адамдар эгер жакшы негиздеп, действительно негиз болсо эмнеге болбош керек? Болуш керек. Бул маселе эмне үчүн азыр көтөрүлүп атат? Билбейм, анысын билбейм. Сиздин жеке баамыңызда? Мен билбейм анысын. Эми бул парламент эми бул сунуш берди. Бул жерден эми комиссия түзүлсө, анан көпчүлүктүн кандай чечими менен ошо менен кабыл алат. Эми менин пикирим бул жерде эми кандай маселе чечилсе, бул жерде эми буга чейинки көптөгөн министрлер, ошол убакта иштеген адамдар жоопко тартылбай көп эле жүрөт да. Эми ошолардын баардыгын бир чогуу караш керек да, баардыгынча. Эми 5-октябрда борбор аянтына 20 миң киши эмнеге чыкты эле? Анткени деген шайлоо жыйынтыктары мыйзамсыз болгон. Ошондо деген ошол убакта президент болгон Сооронбай Жээнбеков жөнүндө сөз болуп атат да. Бул биринчиси, экинчиси, андан тышкары бул жөн эле шайлоо жыйынтыгы гана эмес, акыйкатсыз. Бул деген ковид убагында мамлекет элге болгон мамилеси жөнүндө абдан чоң көп жарандар дүйнө жүзүндө да каза болду. Бирок андан кийин мен өкмөткө барганда бул боюнча иликтенмеди беле. Биз комиссия түзгөнбүз. Ошонун жыйынтыгы боюнча да бир топ ызычуулар бар. Буну деген коопсуздук кеңешке чыгарабыз дегенде мен кызматтан кол жууп калдым да, сөзүн ачыгы. Анан буну да иликтенет болуш керек. Бирок мындай да маселени мен өзүм мүнөзүм жөнүндө маселени деген ошол адамдар бийликте турганда бетин айтыш керек. Анан ошол убакта почтага чыкканда биз айтып жаттык. Менин коллегам деле ошол убакта ал деген маселени көрүп билип жатты да, ошондуктан көтөрүп атса керек. Анан мүмкүн эл арасында да ошондой сөздөр болуп атат да. Эмнеге бир президентке мындай мамиле болуп атат, экинчи президентке башкача мамиле болуп атат деп эл арасында болгон сөздөр болуш керек деп атам да менчи. Сиздин пикириңиз боюнча адилеттүү эле? Менин пикирим боюнча 5-октябрдын 6-октябрь түнү ошол борбор аянтына үмүт деген биздин жараныбыз эмнеге каза болду деген суроого азыркыга чейин жооп биз ала элекпиз да. Ар бир окуя ошол болгон учурларда калдыгы калып келет да бизде. Калдыгы калып келген нерсе Кыргыз муну 40 жылда билинет деп коет. Эмне үчүн азыр деп сурап атпайсыздарбы? Мен ойлойм, көп нерсе ошо кийин былыктары, кылыктары баары чыгат. Жооп берилиш керек болот. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эволюциялык өсүү жолунда көп нерсе ушундай тепкичтер менен, ушундай баскычтар менен өсүп чыгат. Мамлекеттин өнүгүү тарыхында. Демек, муну биз өтө деле мындай одоно же болбосо орой кабыл албашыбыз керек. Бул жөн гана боло турган нерсе жана боло берет. Мындан кийин да боло берет. Бүгүн дагы эртең бийлик алмашса, эртең дагы ушундай нерселер болуп келген нерсе экен. Бул боло берет. Мен буга эч кандай деле мындай таң калган жокмун. Албетте ар бир адам ар бир кылган кылыгы үчүн жооп бериш керек. Мисалы, Абийир үчүн өзү жооп берет да, өзү ар бир адам. Мамлекет үчүн. Бул мамлекет сеники, меники, аныкы баарыбыздыкы да, туурабы? Демек, буга чоң жоопкерчилик. Бул жоопкерчиликке эч ким кайдыгер калбаш керек. Ушул жерде төрага регламент негизинде айтты. Биринчи иретте фракциянын чечими болуш керек. Фракциянын чечими чыгарып, андан кийин жогорку кеңештин
жалпы жыйына чыгарып ушул жерде депутаттар чечимди кабыл алышы керек. Комиссия түзүлөбү же түзүлбөбү ушул кийинки кадам болот. Анан кийин көрөбүз. жеке көз карашыңыз кандай, негизи туурабы же туура эмеспи? Эмне үчүн азыр көтөрүлүп жатат бул маселе? Себептери ар кандай болушу мүмкүн. Бул кесиптешимден сурасаңыздар болот менимче. Сиздинчи бааңыз? Бул мага тийиштүү жок. Мен азыр кандай, мен бири-бирине мындай баа бере албайбыз. Ушундай принциптер бар. Ошондон сунуш келип түштү, эме карашыбыз керек. Жалпысынан мындай көпчүлүктүн чечими негизинде маселе каралат, көрөбүз кандай.